букмекер. Соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толук таба алсаңыз болот. 1x bet ишенимдүү. Таланттуу ырчы актриса Гулнур Асанова жеке баракчасына сырдуу пост жазып, кайсы бир алып баруучу журналисттин дарегине сын айтып ырдабай эле коесун суранып, төмөндөгүчө кайрылды. Мен бүгүн айласыздан айтканды чечтим. Баягы эле бетке айткан жаным. Дагы деле жаман көрүнөт экен. Бирок мейли, аттарын айтпай эле коюн. Анча-мынча алып баруучулар ырдап жатасыздар. Аныңар жакшы, ар тараптуу болгоңар келет. Аны колдойм. Бирок ырдаардан мурун обонду туура жаттап, бузбай жакшы ырдаңыздар. Кээ бир журналисттин ырдаганын көрдүм. Ушуну менен үчүнчү ырды бузуп ырдап жатасыз. Айрыкча салттуу музыкадагы кулакка сиңип калган ырларды ырдаардан мурун бир тарыхына кайрылып коюңуз сураныч. Аны мен эмес, ата бабам жайылтып укмуш ырдап кеткен. Андан жаңы обонго салып салганыңыз эң туура эмес. Биз 7 жыл окуп, бирден бир жоболордун бири нукура обонду бузбай оригинал вариантын келечекке жайылтуу деп окуганбыз. Ошого чоң сураныч, этиятта ырдаңыз, урматтуу журналист. Болбосо мен бир мааракеге чыгып, ойду тоону сүйлөп алып барганда көрүнүш болуп калып жатат. Мен пока алып баруучулукка аттана элекмин го. Билем да өзүмдүн деңгээлимде. Ар бир кесиптин майын чыгарып, профессионалдык көз караш менен жүрсөк, элдин да кулагын бузбайт элек. Ошол, рахмат, туура кабыл аларсыз дейт ырчы. Ал эми катталуучулар бир оозон бул пост алып баруучу жакындан баштап ырдай баштаган Айзада Жамгырчиеванын дарегине жазылган деген пикирлерин калтырса, өз кезегинде Айзада айым да өздүк баракчасына сырдуу пост жайгаштырып, айланайындар, кыйын экенсиңер, бетиме келип айткылачы, же Разна-Разга чыгалы деген чакырык таштады. Булак чындыкка эже.